Айыл чарба министрлигинин ирригация илим изилдөө институтунун директору, экономика илимдеринин доктору Улан Чортонбаев чек арадагы көйгөйлөр боюнча Казакстандын бийлигине кайрылуу жасады. Ал өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына Кыргызстанда суунун аздыгы курч көйгөй жаратып жатканын, ошондуктан кыргыз тарап Казак тарапка суу берүүнү токтотуп койгонун түшүндүрдү. Ошондой эле ал Спутниктен Талас облусундагы Киров суу сактагычынын сүрөттөрүн жарыялап, сөзүн факт түрүндө ырастаган. Урматтуу бир боор казак туугандар, силер бажы постторунан биздин жүк ташуучу машиналарды өткөрбөй, чек ара посторуңарда узун кезек күттүрүп койдуңар. Себебин биз силерге суу бербей токтотуп койду деп түшүндүрүп жатасыңар. Жаздан бери Киров жана Орто Токой суу сактагычтарынан тынымсыз суу бердик. Өзүбүздө суу жок калса дагы эки өлкөнүн ортосундагы келишимдерди, протоколдорду жана милдеттенмелерди толугу менен аткардык. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына бул Киров суу сактагычындагы Спутниктен алынган биринчи сүрөт жаз мезгилиндеги суу толуп турган кези. Экинчи сүрөт бүгүнкү акыбалы. Суу жок. Суу жок болсо силерге эмнени берели? Суу бар туруп силерге бербей жаткандай көрбөгүлө. Азыр 21 кылым. Спутник аркылуу баарын көрүп алсаңар болот. Ушул суунун түбүндө балыктар калды. Агызып жиберсек, балыктар өлүп жок болот. Алардын да жашоого акысы бар го акыры. Келгиле бири-бирибизге бөгөт койбостон бир туугандык мамиле менен ишибизди уланта берели. Чек араңарды жаппай, тескерисинче машиналарды тез-тез өткөрүп тургула. Эртең эле кайрадан сууга муктаж убакыт келип калат. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ырысыбызга түкүрүп албайлы.